Баткен шаарындагы мекеме ишканалардын кызматкерлери ортосундагы спартакиада 15тен ашуун команданын катышуусунда уюштурулду. Салтка айланып жыл сайын өткөрүлүп келген оюн региондорду өнүктүрүү жылына жана залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына, ошондой эле Баткен шаарынын туулган күнүнө арналды. Аталган спорттук иш-чара Баткен шаардык мэриясы менен шаардык дене тарбия жана спорт комитети тарабынан демилгеленип өткөрүлдү. Бул өзүнүн жемишин кийинки убактарда берип атат. Кудай буюрса, ушул командалардын ичинен чоң командаларга мүчө, чоң командалар өзү да чыгып, мына чоң турнирлерге катышып атат. Мен ойлойм, бул жакшы жөрөлгө, бул спортту биз жайылтышыбыз керек. Спортту дени сак кызматкерлер болсо, келечегибиз кең болот деген чоң үмүттөмүн. Спорттук мелдеш аялдар жана мырзалар арасында түзүлгөн курама командалардын катышуусунда жүрдү. Аялдар курама командасы спорттун волейбол түрү боюнча мелдешсе, ал эми мырзалар кичи футболдон өздөрүн сынашты. Мелдештен аялдар үчүн волейбол, эркектер үчүн мини футбол. Бул мелдеш жыл сайын өткөрүлөт. Тагыраак айтканда, бир жылда 2 жолу өткөрүлөт. Жаштар иштери дене тарбия спорт бөлүмү тарабынан белгиленген, акчалай сыйлыктар белгиленген. Мелдештин негизги максаты ушу жалпы кызматкерлердин ден соолугун чыңдоо, аларды серик жашоого үндөө болуп саналат. Ушу негизде өткөрөбүз. Мелдештин жүрүшүндө шаардагы мекеме ишканалардагы аялдардан куралган 5 команда спорттун волейбол түрү боюнча биринчилик үчүн күч сынашты. Оюн талаасына алгачкылардан болуп, шаардын аймагында иш алып барган балдар бакчасынан куралган команда жана Владимир Ильич Ленин атындагы орто мектебинин командасы чыкты. Лели мектеп менен балдар бакча командасы өрүксар катышып, биринчи турда жеңди. Кудай буйрса, экинчи турга да жеңебиз деген үмүттөбүз. Азыркы учурда спорттук мелдеш жакшы өтүп жатат. Бардык командаларга ийгиликтерди каалаймын. Ал эми мырзалардан куралган командалар Баткен шаарындагы Жомарт Бокомбаев атындагы орто мектебинин футбол аянтчасында мелдешти. Анда 10дон ашуун команда спорттун кичи футбол түрү боюнча күч сынашты. Оюн жакшы болуп атат, мага жакшы. Оюн тең болуп атат. Бул биринчи очередь ден соолук. Анан ынтымак. Таанышуу, эми башка немелер менен дагы жакшы ушундай турнирлер дагы көп-көптөн болуп, дагы мындан да чоңураак турнирлер болсо анда да жакшы болот да. Мындай маанидеги иш-чаралардын арты менен мамлекеттик кызматкерлер арасындагы достук бекемделип, ынтымагы артат дешет уюштуруучулар. Ошол эле учурда жарандарды дени сак жашоого үндөө дагы иш-чаранын башкы максаттарынын бири. Мелдештин негизги максаты ушу жалпы кызматкерлердин ден соолугун чыңдоо, аларды серик жашоого үндөө болуп саналат. Ушу негизде өткөрөбүз. Спартакиаданын жыйынтыгы менен аялдар арасындагы мелдеште 3-чү орунду Жомарт Бокомбаев атындагы орто мектеби, 2-чи орунду Владимир Ильич Ленин атындагы орто мектеби ээледи. Ал эми баш байгени шаардагы балдар бакчаларынан түзүлгөн команда ээлеп, кубок жана дипломго ээ болушту. Ал эми мырзалардан куралган футбол командасынан 3-чү орунду Баткен шаардык мэриясынын кызматкерлери алса, Байтушум банкынан куралган команда 2-чи орунга татыды. Баткен райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери биринчиликти утуп, кубокту жеңип алды. Ошондой эле алдыңкыларга акчалай сыйлыктар да каралган. Эске салсак, мындай маанидеги спорттук иш-чара үстүбүздөгү жылдын март айында да өткөрүлмөкчү. Айчурок Каныбек кызы, Жорубек Кубанычбек уулу, Малина ТВ, Баткен облусу.